Жеке сектор менен биргеликте жаңы маалыматтык технологияларды өнүктүрүү Министрлер Кабинетинин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров борбордогу ири деп саналган IT компаниянын иши менен таанышты. Анда ага санариптик трансформация чөйрөсүндө аткарылып жаткан иштер, мамлекеттик органдар менен биргеликте жаңы продукцияларды түзүү, ошондой эле IT тармагындагы башка заманбап долбоорлорду түзүү боюнчанын жол жобосу менен да таанышты. Бул IT борбордо маалыматтык технологияларды жана санариптик продукцияларды иштеп чыгуудан баштап, документ жүгүртүү, соода сатык жалаң онлайн жүргүзүлөт. Инновациялык ишмердүүлүк менен жүзгө чукул адис иш алып барат. Санариптик жол менен иш алып баруу убакытты үнөмдөсө, бир жагынан каржылык чыгымдары аз. Бул жерде компаниялар ошол көбүнчөсү ошол IT сферада иштейт. Ар кандай мобильный приложенияларды жасашат, анан электронный коммерция боюнча иштейт. Мындан тышкары ошол башка өлкөлөргө өзүнүн кызматтарын жасашат, онлайн иштешет көбүнчөсү. Биз ушул жерде 24 саат ачыкпыз. Жалпы аянты 20 000 чарчы метрди ээлеген IT Hub Кыргызстандын экономикасын санариптештирүүгө салым кошуп жаткан ондогон алдыңкы технологиялык компаниялардын бири. Борбордо программисттердин жана финансисттердин ыңгайлуу иштеши үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Эс алуу жана бизнести талкуулоо үчүн өзүнчө бөлмөлөр каралган. Адистер кенен кеңседе ээн эркин иштешет. Тамактануу үчүн ашканасы дагы бар. Негизи менин жумушум иш кагаздар менен байланыштуу. Ар кандай болгон буйруктарды, поставщиктерге болгон каттарды официалдуу түрдө жазам. Ошондой эле протоколдорду түзөм. Иш кагаздарды сактоо жана туура колдонуу боюнча иштер жүргүзөм. Иш сапардын алкагында Министрлер Кабинетинин башчысы Технопарктын ири резиденттеринин жетекчилиги менен жолугушту. Алардын арасында Санариптик М-банк, IT компаниясы М-Digital, Азия жана Азбука супермаркеттер тармактары, Технопарк Коворкинг аянтын кыдырып, кызматкерлерге түзүлгөн шарттарды көрүп чыкты. IT Hub'тын иши менен таанышкан Министрлер Кабинетинин төрагасына компания өкүлдөрү акча которуулардын, финансылык операцияларды жүргүзүүдө жаңы маалыматтык система иштелип чыгууда. Ага министрлик ведомстволордогу тейлөө кызматтар менен иш кагаздарын онлайн жүгүртүү системасы дагы кошулат. Калкка ыкчам кызмат көрсөтүүдө жана санариптик тейлөөнү жакшыртууга жеке IT компаниялар активдүү аралашууга тийиш экендигин белгилеген Акылбек Жапаров маселени борбордун өкүлдөрү менен талкуулады. Азыркы учурда банктардын көпчүлүгү санариптик чечимдерди кабыл алуунун үстүндө иштеп жатат. Ага мамлекеттик башкаруу системасындагы кызматтардын баардыгын камтыйт. Мамлекеттик кызматтардын көпчүлүгү мобилдик чечимдер аркылуу ишке ашып жатат. Келечекте анын көрсөткүчү көбөйөт. IT тармагы өлкөнүн экономикасына чоң салым кошууда, жаңы маалыматтык технологиялар багытына мамлекет өзгөчө көңүл бурат. Бул жагынан алганда жогорку технологиялар паркы ишин ийгиликтүү жүргүзүүдө. Анын өнөктөштөрү өз кызматтарын чет өлкөлөргө экспорттоп, миллиондогон кирешелерди таап жатышат. Белгилей кетсек, Кыргызстан Борбор Азияда биринчилерден болуп санариптик кодексти иштеп чыкты. Жаңы маалыматтык технологиялардын кызматтарын колдонуучулардын укуктарын коргоо мыйзам менен бекемделди. Интернет аркылуу онлайн документ алмашуу жөнөкөйлөштүрүлдү. Мамлекет биргелешкен санариптик программаларды өркүндөтүүдө жеке бизнес өнөктөштөр менен кызматташканга ар дайым даяр. Дүйшөн Шаршембеков, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.